колубузда болгон малды сатып биз азыркы убакта операцияга акча каражатын топтоп жатабыз, бирок жетпей жатат да. Сузак районунун тургуну Роза 1-класстын окуучусу. Ал туубаса жүрөк кемтиги менен төрөлгөн. Бүгүнкү күндө ден соолугу начарлап, Жалал-Абад шаарындагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясына келип түшкөн. Жатып, только анан жейсиңби десем, ушул тамакты көп жебейт да, ойнобойт, балдарга кошулупчу мындай өз алдынча, маанайы дагы жок. Анан акыркы күндөр такыр жатып калгандыктан биз больницага кайрылсак, срочно операция жасаткыла дегенден 100 миңден ашык акча каражат керек болуп атат бизге. Короосундагы акыркы малын кызынын дарылануусуна сатууга мажбур болгон жалгыз боене операция үчүн 100 миң сомдон ашуун каражат керектелишин кабарлайт. Ал эми мындагы дарыгерлер болсо азырынча операциянын суммасы аныктала электигин кабарлашууда. Бирок 10 жашар кыздын жүрөгүндөгү кемтиги сөзсүз операция жолу менен жамалышы керектигин эскертишет. Операция жасалбаса бара-бара өпкөн давлениясы көтөрүлө берет. Көтөрүлө бергенден жүрөк отказ берет. Операция көбүнчө оксигенатор аппараттарга кетет да. Ошол аппараттарды алышы, аппараттар эми индивидуализация аркылуу болуп калат. Көп түкүрсө көл болот демекчи, ыйык ороз айында жакшылык ишке колурган адамдын сообу чексиз болот деп хадистерде да айтылат. Андыктан урматтуу кайрымдуулар, бир кичинекей жүрөктүн согушуна себепчи болуңуз. Улкан Кожоева, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.